100.000 болчу, процент менен 249.000 болду. Ырак болор эми 3 стадияда өзүмүн алган кредитимди төлөй албай жүрөм. Орусиядагы мигранттар шылуундарга алданганын айтып чыгышты. Банк кызматкеримин деп чалгандар мигранттын аты жөнүн айтып ишендирген соң телефонго келген кодду сурашкан. Натыйжада мигранттын атына насыя жазылып калган. Кодду жөнөткөндөн кийин мага айтышты, азыр сизге сотрудниктер чалат деди. Коронанын сотрудниктери чалат, дага чейин приложенияга кирбей туруң деди. Да, карасам уже картамды мен 30.000 уже долг кылып коюптур да. Пениясы менен 50.000 ашып кетти. Мигранттар бул насыяларды төлөөгө макул эмес, себеби каражат алардын эсебине түшөрү менен шылуундар аны өздөрүнө которуп алышкан. Бирок ыкчам насыянын пайызы күн сайын өсүп барат. Арада 41 күн өттү. Мага уже 23.840 сом, 40 рубль бүгүнкү күнгө чейин процент кошулду. 73.840 бүгүнкү күнгө чейин. Bir айдайын çok деп чала башташты, албадым. Процент азыр ошондо 100.000 болчу, процент менен 249.000 болду. Мен булактан алып чыгып коеюн десем, кредитный история бузулуп калат, бербеди. Анан азыр төлөп турган шартым да жок. Албаган акчаны кантип төлөйбүн? Мигранттар алардын жеке маалыматтары уурдалган деп шектенишүүдө. Анткени шылуундар Золотая корона тиркемесиндеги буга чейинки акча которууларды так айтып беришкен. Мага эң кызыгы күт менин данныйым, күт мен канча жолу перевод кылдым, кандай жол менен, кимге, полный данныйларды алар мага өздөрү айтышты. Код келди, всё, мага 50.000 карыз келип калды. Ошо. Эми муну Золотая коронанын сотрудниктери кылып атат. Ар жактагы чоңдору билбесе да бери жактагы иштеген сотрудниктери кылышы мүмкүн да. Жабыркагандар өзүнчө WhatsApp группа түзүшкөн. Анда 60ка жакын мигрант бар. Алардын арасында кеминде 10.000, эң көп болсо 200.000 рубльга чейин алдаткандар кездешет. Золотая коронадан кредит алган, насыя алган мекендештер, жабыркаган мекендештердин саны жүздөгөн мекендештер тилекке каршы. Ошонун бүт барынтын азыр полиция кызматкерлери иштеп атат. Золотая корона уюмунун жетекчилери менен сүйлөштүк. Бир сыйра биздин эч кандай күнөөлөрүбүз жок. Ошо мошенниктер иштеп аткан системаны биз дагы бузууга аракет кылып атабыз деп айтып атышат. Бул окуя боюнча Кыргызстандын расмий органдары комментарий берген жок. Москва шаардык полициясы бир канча беренелердин негизинде кылмыш иши козголгонун орус басымаларын айткан. Ал эми Золотая корона компаниясы насыя берүү менен алектенбейбиз деп ыкчам карызды өнөктөшү Страна Экспресс компаниясы берет деп ишендирүүдө. Кантип жеке маалыматтар шылуундардын колуна түшүп калганы бизге белгисиз. Бирок биз иликтөө иштерин улантабыз. Кыргызстандын министрлер кабинетинин алдындагы жеке маалыматтарды коргоо агенттиги ар бир мамлекеттик юридикалык мекеме жарандардын жеке маалыматтарын жашыруун сактоого милдеттүү дейт. Ошол эле учурда жарандар сынчыл ойломун өстүрүп жеке маалыматтарына сак болушу зарыл. Алдамчылар албетте өтө өзүнүн чеберчилигинде өтө профессионалдуу деп айтсак болот. Анткени алар жарандар негизи кардарлар кандай жооп берет, кандай психологиялык негизи басым кылыш керек, алар бүт ушундай ыкмаларды билишет. Бир да банк мессенджер болобу же телефон аркылуу кошумча маалыматты сурабайт. Көп болсо сурашы мүмкүн аты жөндү, ошол эле картанын номерин же картанын артында баарыбыз билебиз CVV код бар. Ошо CVV кодду же кошумча канча мисалы ошо сенин эсептериңде канча акча бар экен натыйжалар. Ошолорду негизи эле банктар сурабайт. Эгерде ошондой маалыматты сурап жаткан болсо, ушул учурда эле ойлонуш керек кардарлар. Бул мүмкүн банктын эмес. Мен кайра өзүм чалам деп түз эле ошо банктын расмий телефондорун, расмий контакттар менен байланышып сураса болот. Албетте чынбы же чын эмеспи деп тактап алса болот. Кайталап кетем, бул кибергигиенанын чеберчилигине кирип кетет да. Ошондуктан эгерде ар бир жаран өзүнүн жеке маалыматтарына сак болсо, албетте мындай окуялар же жеке маалыматтарга кол салуу азыраак болот да. Мигранттардын айтымында Золотая корона компаниясы алар менен байланышып насыяны бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк беребиз деп сунушташкан. Бирок жабыркагандар каражаттан каржы алгандыктан эмне кылууну билбей турушат. Ал эми соттук териштирүү иштери канчага созулаары белгисиз бойдон калууда. Кече күнү кирип карасам, уже проценттин пенасын өчүрүп коюшуптур, 50.000 гана долгду калтырышыптыр. Золотой корона. Если биздин условияга согласен болсоңуз, жылына 1 жылга 6 айга бөлүп беребиз, ошо частям төлөсөңүз болот деген мааниде мага сунуш киргизишти. Мен так жооп берген жокмун. Азыр Кыргызстанда да кредитим бар. Москвада да кредитим бар. Мен Москвада кредитимди төлөй албай калганына 1 жыл болду. Ырак болор эми 3 стадияда. Ошондо мен ооруп
төлөй албай кетип калганмын. Азыр аларды сотко берип коюп, өзүмдүн алган кредитимди төлөй албай жүрөм. Гүлжан Ашбаева, Роман Ким, Азаттык.